Амансыздар бардыктуу замандаштар, элдик медиада бала ойдон калгым келет оюну башталды. Бул оюнда баарыбыздын эле кичинекей кезибизде ойногон оюндар менен кыргыз жылдыздары жарышмакчы. Ал эми кызматыңыздарда мен Гүлжамал Калыкова жана кесиптешим Сыргак Бактияр уулу болмок. Бирок билбейм Сыргак каякта жүрөт. Барсыңбы? Жакшы, бармын, жүрөбүз. Эмне кечигип каякта жүрөсүң? Адатымча уктап калдым да дагы. Уктап калып турмун. Жарышасыңбы? Жарышам. Кимдерди алып келесиң? Сен өзүң досторуңду чакыр, мен өзүм досторумду чакырайын. Жарышабыз. Жарышабыз. Уктабыз. Чакырдыңбы жылдыз досторуңду? Ооба, албетте чакырдым. Кимдер келишти? Хей, маданияты мыкты кызматкери, ыр десең ыр, чыр десең чыр. Курал Чокоев, урматым менен. Жерим талас элим бана сапамган ке брачкам самете братаным сейтек амен болсо тентек гимага расна-рас чыга. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Шерхан Абкулов. Мен чүйдүн жигитимин, чүйдүн колонумун Адилет Азимов. Гүлнара Калдарова, Кудайым буйруса, бүгүн жеңишке жетебиз деген жакшы ой тилегибиз бар. Мен Манас Алыкулов, биз сөзсүз түрдө жеңебиз. Чакырган жылдыз досторубуз ат жашырып келишсин, Баягы кичинекей кезде ойночу элек го, ошол сыяктуу эле. Талашпайбыз. Анан командаларыбызга ат коюп албайлыбы, кандай дейсиң? Мейли, мен командамдын аты элдик бала болгон үчүн командамдын атын элдик деп коеюн. Макулсуңбу? Макул. Анда болсо менин командам мен көп жылдан бери медиа тармагында кызмат өтөп келген үчүн менин командамдын аты медиа болот. Анда оюнду баштайлы, Сен Жигули, мен Феррари. Феррари, Давай мен неме Порше болоюн, сиз Москвич болосуз. Жок, давай сен Волга болосуң. А мен бул самолет болом. Хорошо, макул. Волга самолет. Сен вертолет, мен самолет. Сүйлөштүк. Сталин Гитлер кылайлы. Сталин Гитлер кылган да. Жок Гитлер, жок Ленин эле кылайлы. Ленин кылалчы, Ленин Сен болот. болосуң. Ленин болоюн, Мен Сталин. Мен Эркоптун болоюн. Брайан Макнайм. Да, сен айтасың. Вертолет, мен самолет. Сага вертолетпу же самолетпу? Мен бийик учкум келет, самолет. Анда мага вертолет, ким вертолет эле? Келиңиз. Менде Манас Алыкулов болду. Ленин, Сталин. Ленин, Сталин. Сага кимси? Келе мен тандайын, мурункусун сен тандың эле. Мага Ленин. Мага Брайан. Эрик Крак калбайт мен айтам. Ким Эрик? Брайан мен. Брайан. Кеттик. Менин командама кош келипсиздер. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, эки командага да бөлүнүп алдык. Медиа командасы барсыздарбы? Бүгүн биз утабыз, Медиа командасы алга! Биринчи жана Ена Венасо деген Венас. кылбалалы биздин капитан Назир ажы. Ортого ким түшөт, ошол боюнча. Силердин капитан команда Назир эже болсо, бизде Гүлнара Калдарова. Гүлнара! Ондан алып келип түшсөңүз Келе. Венасо, Гүлнара эже. Утулуп калган команда топтатып берет, уткан команда ортодо ойнойбуз. Ошондуктан Гүлнара эже, чамдаңыз, утулуп калбаңыз. Ена Венасо! Орто топ оюнун баштадык. Дорожка дегенде эки буттун ортосунан өткөзүш керек. Өткөзбөй калган адам жеңилет. Бомба дегенде отура калыш керек, жерге бомба жарылат. Ал эми өзүңүздөргө жан топтосоңуздар да болот, топту кармап алып. Кимге тийип калса топ, ошол жеңилип чыга берет. Түшүндүңүздөр да, Анда эмесе орто топ оюнун баштадык. Бомба! Жок, айтпайм десем сол. Дорожка!
Ошондо уттукпу? Пока. Азыр биз муну утсаганда уттук. Азыр ким көбүрөөк? Дорожка! Дорожка түспеш керек. Бомба! Дорожка! Дорожка! Бомба! Бомба! Мықты бар бомба. Ра! Командасы жеңишке. Булардын командасына күчтүүрөөктөр чогулуп калышты эмнегедир Эми негизи бул кайра жакшы, эмнеге дегенде күчтүүлөр менен ойносоң күчтүү болосуң күчтүү болосуң дейт да, мындай аракет кыласың. Ошон үчүн кайра жакшы болду булар чогулганычы. бирок түшкү оюнда утабызбы? Түшкү оюнда мен чын айтсам кичинекейимден бери көптөн бери ойной эле экенмин да, бирок аракет кылабыз. Биринчи оюнда просто буларды кичине сүйүнүп турсун дедик да. Оюнда сөз утабыз. Андыктан Уже утулду да. Адилеттин кебетесине көрүнүп турат утулган. сиз жаман оюңузда эмне деп ойлоп атасыз? Жаман оюнда ушу силер утасыңарга деп ойлоп атам. Анда жакшы экен энди. Оюм жакшысы биз жеңишке жетебиз сөзсүз түрдө. Менин тендуштардан эң көп ойногон мен болушум керек, анткени көчөдө акыркы мен кирчүм үйгө, анан кийин мен жок эч ким ойночу эмес да. Кубалашмак ойноп баштадык. Кубалашмак ойнойбуз деп эле анан тигилер көзүбүздү жумуп алып кубалайбыз деди да. Анан алар мынтип көздү калп эле жумуп алып кубалап келип атышыптыр да. А мен чын эле жумуп алып туруп уруп, слух менен уруп баратам да. Бирактан коң деп эле тийди. Моюрум моундай шишка чыккандай чекенечи. Убактым болгондо ошо мен өзүм чоңойгон көчө, ойногон көчөлөргө машина менен өтөм дагы, анан бир элестетип ушул жерде велосипедтеп жүргөнүмдү, чаң ыскыртып тиги көчөнүн бул көчөнүн башына деп турат. Үйүмдү карап, бактарды ошо алма бактардын үстүндө ойногондорубузду эстеп алып, бир көзгө жаш алып, бир сонун машина времени кайра артка эметет, ошо сыяктуу эле бүгүнкү оюнда ошондой болду. Физкультурага кээ бирлер баргысы келбесе, ушинтип ойноп аласың дагы денеңе көп нерсени, пайдалуу нерсени алып келесиң. Ошондуктан бөбөктөр биз ойногон оюндарды ойноңуздар. Ошого чакырам. Кимдики та же кимдики айкур турса, ошолор биринчи баштайт. Кимдики эле? Меники болду. Сиз биринчи баштайсыз. Сиз экинчи. Меники турду. Сиз үчүнчү. Меники да. Жок, мен бе алмашып салгам. Кет. Meniki be? Gör bratan, neme olup kaldı? Öyle koydu. Мен жок му чыкпады ичине? Ичинен ата берем мен. Мен Назирадай шок болгон эмесмин, бир аз нежный болгом. Мектептен чыгып алып бассейнге түшүп киринчибиз да, достор мененчи, классташтар менен. Анан ошол жерде киринип, кармалып, үйгө кечигип барып, дайыма апама сөз укчумун. Учурда мырзалар чүкө оюн ойноп жатышат. Ал эми биз кыздар болсо кичинекей кезде ойногон резинка оюнун ойноп көрөлү. Кайсыл команда утат болду экен? Назира эже. Мен резинка ойнотмокмун да сиздергечи. Анан унутуп калыптырмын, неме капрон колготки кийип келген жок белеңиз. Колготки менен ойнойсузбу? Кичинекейде кезибизде ойночу эмес беле? Капрон колготкини жыртыпчы, билесизби? Жок, ычкыр деп коет билесиңби?
илгерки кемпир чалдар дамбал кийип ошонун ычкырын алып ойночубуз. Ычкырды каяктан табасыз? Балдарды кыздырайбыз. Бар эми чечип берейин. Бербейсизби? Акылым тияр чечип келейин. Жүрүңүз. Оюн кызык болуп атат. Мурунку бала кезде сезимдерди азыр акырын ойготуп атабыз. Эмне эле жата калып тура калып эле эмне болот? Мындай кол узундар, бут узундар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланыш керек да. Серхан сен да мен чыккын. Ач. Кет, бакмастай. Жакшы. Болбайтам да ажи. Мына кайрадан эле элдик командасы чүкө боюнча дагы мынакей биринчи алдыга озуп көп упай топтой алдык, көп чүкө топтой алдык. Ичине шпагатка отуруп туруп, эңкейип туруп колду узартсаң жытып кетсиң, ошентип эле чертип алып эле. Кичинекей бала кезибизде жана жаңы салынып аткан үйлөр бар эмес беле, бетондорчу. Ошолордун үстүнөн чуркап ойночук. Ошолордун үстүнөн беким-менчек атышып, анан эмелерден бош жерлер бар го, эшик жасалып турган жер, ушактан секир ойночук. Анан биякта шрам бар, бутумда шрам бар. Жаңы эшек мингенди үйрөнүп аткам айылдан. Анан минип чаап барат, атам менен апам момундай жакта карап отурат. Мен эшек чабып келатам деп алыс жактан кыйкырып атам, атам менен апам мени карап алып, о деп күлүп кол чабып турганда, жетейин деп калганда оңкомон түшүп сотрясение алгам. Кандай ойлойсуңдар? Ал мен колготки болчу. Мага бир колготки карышсыңар. Апам урушат. Нормально резинка жок беле. Резинканы унутуп калыптыр да Гүлжан. Сиз да ушундай. Ана резинканы, ой, колготкимди чечпеди. Коюңузчу, чындап. Жана ошентип аткам жок. Эки. Бираз оңойрок. Бир. Бул бутунда бияка кире. Бир. Эки. Эмпе эле кой. Биз мама папада ойночубуз да. Атасы, апасы. Атасы апасы деп ойлогондо кандай ойночусуңуз? Сонун ойночубуз. Мен папасы болчумун. Апасы ким болчу эле? Апасы көп кыздар болгон, апасы. Көп кыз болгон. Ар күн ар кандай болчу да. Бизде эме мамасы суураак кыз болуп калчу да. Папасы анча эле. Жок, мен эми нормально эле. Толтура кыздар папа болуп берчү деп сураңыз. Азыр чыныгы жашоодо мамасын качан таптыңызбы же издеп атасызбы? Жок, изденүүдөбүз азыр. Кудайым буйруган күн үйлөнөбүз да. Ушуну ким секирсе утту анда. Ушуна секирсиз. Я бутум кыскана дедим. Эмдияка? Сабиз жебейсиз, сабиз. Бир кандай? Жаз бир бут бияка? Жок, экөөнтө эле чык. Эки бутуң менен жак. Жап. Мындай? Мындай? Анан ким? Ортого. Ортого? Анан Болду, э? бияка мындай. Жок, нар жака болчу. Всё, утуңду. Талтайып калайын. Анан? Ортого жөн эле. Ортого анан кетип каласыз. Эми талтай алам. Элдик. Молодцы. Элдик командасы. Азыр утабыз точно. Бул оюндагы биз жаш кезде ойноп жүргөн оюндардын бири. Мындайча айтканда дөңгөлөк, чегирик ар кандай айтылып жүрөт. Мен бир көрсөтүп берейин. Анан ошол боюнча эки команда жарышсын, э? Даярбы, медиа? Элдик даярбы? Даяр. Кеттик. Инграй.
Ошентип бул оюнда медиа командасы 2 очко алып алдыга чыкты, ал эми элдик командасы очко алган жок. Мырзалар бул оюнда ойноду. Эми болсо кыздарга обуруч айланып көрүлчү. Гүлнар эже жакшы айлантабы же Назира эже көп айлантабы? Келиңиздер. 22 көбүрөөк Жана 1 өлдү, 2 3 Сүйлөсөңүз. Кандай иштедиңиз? 5 сонунда 6 эмне кылып атам, фигурамды чыгарып атам, эмне кылып атам. 10 болду Назира эже. Бар, ары бар. Балада эле ойносоң болобу. Подружкаңыз турмушка чыгып атыптырбы? Ооба. Канча жаштыкта эле? Жок, ал жөнүндө тамашалап койгон, ал орозону 1-апрель менен алмаштырып алды. Санабайсыңарбы? 7,5 8. Açtı. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 деп қойыңыз. Таң атканча турбайсыз. Болду, ошон үчүн мен уткан үчүн обруч меники. Болду Назира эже. Болду, могу обруч меники. Gel sen manasa көз жарышасыз, manasa көз. Şerхан. Serhan давай. Geldik. Ya baldırdı oynap kalın. Медиа. Kettik attan koşturayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Ырдайбыз. 24, Kuraldaki. Dardangdayım da ot, make ben jarışasız. Make Так, 25'e. obruç battı. Make Так, 25'e. obruç battı. 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дейін бекен аш çalgı? 23, 22, Бер калсаңыз. Дейін бекен. Аякта карабаңыз. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Sen jetmeye kaldın. Demal. Saçma. Niye kolunlar zayıf Просто мечай да тут. Alsanız da. Öyle öyle solun. Дағы. Birinci oluşum tasavvur olan şunday көп be. Азыр эсеп элдик командасы 3, медиа командасы 3 тең болду. Анда келиңиздер, азыр Лянги менен жарышып көрөлү. Кайсыл команда көп тебет болду экен, э? Адебесе медиа командасы баштасын. Бул Лангиден бутка таштасын. Адебесе бар мени карасын. Кана кеттик. Жай детпей качып турабыз. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Молодец. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. 33 oldu. Evet. But менен тепкен үйрөн, анан баш менен сүзгөн үйрөнөсүң. Просто азыр элдик командасы чабалыштан мен коюп атайын тепкен жокмун. Yo, мен теп албайм эле, бирок эми мен аракет. Давай, айдайын. Бул репетиционный эме. Gördüm başımı. азыр эсеп элдик командасына 4, медиа командасына өлсө 3 болду. Албетте ошол. Бирок бул акыркы оюн эмес. Азыр бул макта үзбү же домдо үзбү дал ушул оюн чечүүчү болот. Мында биз утсак анда тең болобуз, эгер утулуп Макул, калсак. сиздерге дагы ошол дагы бир шанс берели, сиздер баштаңыздар. Жетин ойносок, домго чыксак анда биз утабыз. Открыть. Ой, молодец. Ашкет. Домго чыксайсызбы? Мына ушинтип 5-3 упай менен элдик командасы утуп алды. Эмне дейсиз эми? Жеңилгенди жер көтөрөт. Элдик негизи бүт спортивный күчтүү команда экен. Аябай кубанычтамын. Буларга еще шанс берсек деле, булар ошол шансты мындай колдоно алган жок. Эми мейли эми буйрук эме чыгырык ойноп жүрөсүнчү. Жол катар эмне деп айтабыз? Эми бул оюн сөзсүз түрдө жеңишиңер менен куттуктайбыз. Биз анда сиздерге бердик. Анткени үчөө тең орозо эмес экен да. Бул бир Назира жел орозо калган. мен деле орозомун. Турал орозо эмес экен. А биз үчөөбүз тең орозо болуп калдык. Жок, жерде Шерхан орозо эмес болуп. Фитнес залга барып жүргөн себеби биякта көп жардам берди. Мындай баягы кээ бирки жерлерде клубда жана чүкөн атып атканда мындай кичине шпагатка отуруп, лянгитип атканда мындай эме подвижный болуп дегендечи. Мурда үйдүн ата энемдин кызы болсом, азыр элдин кызымын жана элдик команда болуп, биз жеңишке жеттик. Жеңиштин даамын татуу бул ушунчалык бир керемет. Корпус картайса деле жүрөк жашта баягы эле энең бар болсо дагы эле баласың. Ошондуктан мен дагы эле өзүм жаш баламын. Бардык эле мага неберең бар, качан картаясың дейт. Картайбам, сен назло жашарам деп. Son oyun болду. Кыскасы бала чакта эстедик бир сыйра. 10-15 чактуу, 20 чактуу кичинекей балдар чогуу жүрүп, кыз дагы, баласы дагы ойногон оюнум калган эмес. Анан бүгүн аябай ностальгия болдум. Ошон үчүн чоң рахмат. Son оюндар болду. Оюн кызык болуш үчүн утканга аракет кылдык. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү мен бала бойдон калгым келет аттуу оюну соңуна чыкты. Ыйык Рамазан айына карабай, орозо экенине карабай келип берген жылдыздарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмне дейбиз? Ар дайым жүрөгүбүз бала бойдон калсын, Эмне дейбиз? Ар дайым бала бойдон калгым келет. Бала бойдон Kalgın gelet, bana çak göz aldıma elestelet, naristi çetiniz. Алтын балалы. Ошону бул атын названиясы ушундай да. Өзүңүзгө жакшы эле болду. Алтын балалык дурдайбыз. Мен де ырдабайм. Кайсы ырдайсыз? Bala boydan kalgın gelet. Bala boydun kaldın gelet, balalık göz aldığından elesteler, ben istecirdiniz ay.
Amenin bala boydon,